Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин сунуштаган мыйзам долбоорлору эле чийик эмес. Ушул министрлик өзү чийки. Өзү чийки болуп кошулду. Өзү чийки болуп быша элек төрөлгөндө өлүү төрөлгөн малдай болуп калды да. Бул болбойт мынтип. Биз мамлекетке кыянаттык кылып аткандай мамиле кылып атабыз. Мамлекетке деген сөзүбүз бул ишкерлерге кылып аткан кесепети. Азыр айтылып аткан сөздөрдүн баары туура. Мен эки сунуш айткым келет. Ушул министрликти кошуп, ушундай нерсеге алып келип коюп туруп, ара төрөлгөн баладай кылып орто жолго таштап коюп, бул жерде отурган кызматкерлердин баарын кыйнап, же булар жооп бере албайт, же министри бети күйгөн ал келе албайт. Бул не деген шумдук? Андан көрө министрлер кабинетинин төрагасы ушул боюнча комитетке келип жооп берсин. Министрлер кабинетинин төрагасы жооп бериш керек, же болбосо кимдир бирөөсүн жөнөтсүн дагы, ошол келип жооп берип, ушундай кылып бөлдүк эле, максатыбыз мындай эле, азыр алапайыбызды таппай калдык, эртең биз кайра ушуну эч ким уялбайт, андан кайра эле өз ордуна коюп кое турган болсо. Бул жерде ушул нерсе бар. Экинчи сунушум, мындан кийин министр келмейинче, Динара Асиевна келмейинче, ушул министрлик тарабынан келген мыйзам долбоорлорун карабай эле койбойлу комитет. Кантип карайбыз? Өзү бышпаган, өздөрү жооп бере албаган, өздөрү билбеген, түшүнбөгөн нерселерди алып келип атышса, бул жерден баягы жөн эле араба суудан өтөт, сынбасын деген мамиле болуп атат да. Мен ушул эки сунушту айткым келет. Министрлер кабинетинин төрагасы же орун басары келип, ушул министрлик боюнча так маалымат берсин. Экинчи, ушул министрликтен келген мыйзам долбоорлорун карабоону сунуштайм. Анткени ишкерлер кыйналып атат, анткени эл кыйналып атат. Мынакей кече бос бөлтөк боюнча 2 жума өттү, 15 күн болду. Эч нерсе жасаган жоксуздар. Анан бүгүн кайра ошого үстөккө босток кылып кооптуу өндүрүштүк объекттердин өнөр жайлык коопсуздугу жөнүндө деп алып келип атасыздар. Ошол жактагы коопсуздукту карап, андан жыйынтык чыгарбай атып, анан кайра мыйзам долбоорлоп атасыздар. Бул нерсени мындай кичине жакшыраак көз караш менен карап, тереңирээк иликтеп алып анан келиңиздер. Биздин сунушубуз ушул. Рахмат.